Bir günü mектептен үйүнө келген жаш бала апасына мугалими берип жиберген катты берет. Апасы үнүн чыгарып көздөрүнө жаш алуу менен катты окуйт. Сиздин оолуңуз гений. Биздин мектепте сиздин оолуңузга татыктуу билим бере ала турган мугалим жок. Сураныч, өзүңүз билим бериңиз. Апасы каза болуп көп жыл өткөндөн кийин оолу үй бүлөлүк архивдерди карап олтуруп, ошол катка көзү түшөт. Катты алып окуйт. Сиздин оолуңуздун акылы кемтик. Биз мындан ары башка окуучулардын арасында окута албайбыз. Үйүңүздө өзүңүз окутууңузду сунуш кылабыз. Ал баланын аты Томас Эдисон эле. Ошол учурда ал жарык лампаны ойлоп тапкан окмуштуу катары дүйнөгө белгилүү болчу. Эдисон ыйлап жатып өз күндөлүгүнө мындай деп жазат. Томас Альва Эдисон акылы кемтик бала эле, бирок апасынын баатырдыгы менен ал өз заманынын генийине айланган. Апаларды кадырлап, ийгиликке жетели.